Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен кайрадан 8 класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы атомдун ядросу жана электрондук катмарлар, аларды электрондор менен толтуруунун эрежелери. Бул сабакта силер энергетикалык деңгээлдер жана электрондук катмарлар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Энергетикалык деңгээлдерге жана деңгээлчелерге электрондорду бөлүштүрүү эрежелери менен таанышасыңар. Ошондой эле Паулинин принцибине ылайык электрондук формулаларды түзүүгө үйрөнөсүңөр. Силер менен өткөн сабакта атомдун түзүлүшүнүн татаал экендиги жөнүндө маалыматтарды укканбыз. Ал оң заряддалган ядродон, анын тегерегинде планеталар сыяктуу айланып жүргөн электрондордон турарын билгенбиз. Ядро оң заряддалган, ал Z тамгасы менен белгиленет. Электрон терс заряддалган, ал шарттуу түрдө E тамгасы менен белгиленип, минус белгиси коюла тургандыгын билгенбиз. Силерге физика курсунан белгилүү болгондой, карама каршы заряддалган бөлүкчөлөрдүн ортосундагы тартылуу күчү бар экендиги белгилүү. Анда мындай суроо пайда болот. Эмне үчүн терс заряддалган электрон оң заряддалган ядронун тегерегинде айланган учурда ал ядрого түшүп калбайт? Азыр силер менен бул суроого жооп алуу үчүн атомдун түзүлүшүнүн татаалыраак болгон моделине кайрылып, андагы электрондордун абалына байкоо жүргүзүп көрөлү. Ядронун тегерегинде көптөгөн электрондор айланып жүрөт. Бирок электрондор ядродон белгилүү бир тартиптеги аралыкта гана айланат. Ал эми ал электрондор айланган орбиталдар электрондук булуттар деп аталат. Ядрого эң жакын катмарында 2 гана электрон айланып жүрөт, кийинкисинде 8 электрон. Ушундай эле иреттүүлүк менен кийинки катмарларында белгилүү сандагы гана электрондор айланат. Электрон энергиянын бөлүп чыгаруу менен ички катмардан сырткы катмарга жеңил өтө алат. Ал эми сырткы катмардан ички катмарга өткөрүү үчүн энергия жумшоо керек. Ошентип электрондор ядронун айланасында башаламан айланбастан белгилүү бир санда гана айланат экен. Мисалы, ички катмарында 2 гана электрон баталат, 3-чү электрон сыйлыгышпайт. Атомдогу электрондор ар кандай энергия запасына ээ болгондуктан белгилүү бир сандагы энергияны сиңирип алып, кайра нур түрүндө чыгарып турат. Бул квант деп аталат. Мына ошол себептен карама каршы заряддуу бөлүкчөлөр же болбосо электрондор ядронун тегерегинде белгилүү гана орбиталда айланып, ал ядрого түшүп калбайт. Ал эми орбиталда кыймылдаган электрондор электрондук катмарларды же болбосо энергетикалык деңгээлдерди пайда кылышат. Азыр силер менен энергетикалык деңгээл кандай тамга менен белгиленет жана анын сандык мааниси канчага барабар экендигин карап көрөлүк. Энергетикалык деңгээлдер ядродон баштап n барабар 1, n барабар 2, n барабар 3 деген сыяктуу араб сандар менен белгиленип отурат. Ал эми энергетикалык деңгээлдердин же электрондук катмарлардын максималдуу саны канчага чейин белгиленет? Энергетикалык деңгээлдердин максималдуу саны 7-ге чейин барабар. n барабар 1, n барабар 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эмне үчүн 7-ге чейин барабар? Силер билесиңер, мезгилдик таблицада 7 мезгил бар. Ар бир элементтин атому кайсы мезгилде жайгашса, мына ошончо сандагы энергетикалык деңгээлге ээ боло алат. Мына ошондуктан атом түзүлүшүн чийгенде оң зарядын коюп, катар санын, анын сырткы катмарындагы энергетикалык деңгээлдерди шарттуу түрдө окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун үчүн жарым айлана түрүндө белгилеп жазабыз. 1, G2, G3 максималдуу 7-ге чейин болот. Мисалы, ушул эле таблицадан 11-чи катарда жайгашкан 3-чү мезгилдеги натрий элементинин атомдун түзүлүшүн чийсек, мындай кылып чийебиз. Натрий 3-чү мезгилде жайгашкан, анда n барабар 3 деп жазып алабыз. Катар саны 11, мына ошондуктан ядросунун зарядын 11 деп белгилеп алып, n барабар 3 болсо, анда 3 энергетикалык деңгээлди жарым айлана түрүндө чийип алат экенбиз.
электрондор ар кандай энергия запасына ээ. Көп электрондуу атомдордун электрондору энергетикалык деңгээлдерде атомдук орбиталдардын энергияларынын жогорулашы боюнча жайгашат. Аларда 1-ден 4-кө чейинки энергетикалык деңгээлдеги максималдуу электрондун санын n барабар 2n квадрат деген формула менен эсептеп чыгара алабыз. Демек ушул 4-чү катмарга чейинки гана энергетикалык деңгээлде электрондордун максималдуу саны белгилүү экен. Аны эсептеп көрөлү. Электрондун максималдуу санын эсептеш үчүн n барабар 2 көбөйтүлгөн 1 квадрат. Аны эсептесек 1-дин квадраты 1, аны 2 көбөйтсөк 2 болот. Демек, биринчи энергетикалык деңгээлде дайыма туруктуу 2 гана электрон бар экен. Ушундай эле иретте экинчисин эсептейбиз. Анда экинчи энергетикалык деңгээлди 2 деп жаздык. Ошондуктан 2-нин квадраты деп белгиленип турат. 2-нин квадраты 4, 4-тү 2-гө көбөйтсөк 8. Демек, экинчи катмарда туруктуу дайыма 8 электрон айланып жүрөт экен, максималдуу. Үчүнчүсүн эсептейле. Анда 3-тин квадраты 9, 2 көбөйтсөк 18. Демек, 3-чү энергетикалык деңгээлде 18 электрон, анда 4-чүдө 32 болот. Бул сандарды өзүңөргө жазып, эсиңерге сактап алсаңар. Анда азыр силер менен дагы эле натрийдин мисалында карап көрөлү. Анда канча электрону бар экен, аны кантип табабыз? Катар саны 11, ядросунун заряды да 11, электрондун саны да 11. Анда жазуу үчүн атом түзүлүшүн чийгенде плюс 11 деп ядросунун зарядын жазып алабыз. N барабар 1-ден 3-кө чейин гана белгиледик, жогоруда айттык, анткени 3-чү мезгилде турат. Анда электрондун санын бөлүштүргөндө биринчи энергетикалык деңгээлде 2 электрон, экинчи энергетикалык деңгээлде 8 электрон, ал эми эң сырткы катмарында 1 электрон деп жазабыз. Бардыгы 11 электрон болду. Демек, оң зарядтын саны дагы, терс зарядтын саны дагы 11, бирок ал 11 электрон энергия запасына жараша белгилүү бир энергетикалык деңгээлде белгилүү бир санда гана айланып жүрө тургандыгын азыр мисалдан карап көрдүк. Силер менен жогоруда алган маалыматтарга таянып, билимибизди бир аз текшерип алалы. Анда бул суроого көңүл бурсаңар. Суроону окуйлу. Кайсы мисал туура эмес? Мисалдар сунуштайм. Биринчиси гелий, азот, күкүрт, фосфор берилди. Алардын атомдорунун түзүлүшүн мен сунуштап жатам. Силер азыркы алган маалыматтарга таянып туруп, туура жоопту тапканга аракет кылсаңар. Мезгилдик таблицадан көңүл бургула. Гелийди, азотту, күкүрттү жана фосфорду катар сандары бардыгы тең туура жазылган 2, 7, 16, 15 деп. Силер электрондордун бөлүштүрүлүшүнө көңүл бургула. Энергетикалык деңгээлдердин санына көңүл бургула. Булар туура жазылдыбы? Азыркы эрежелерге таянып туруп, туура жоопту тандасаңар. Бул жерде көңүл бурсаңар, гелий мезгилдик таблицада катар саны 2, ал биринчи гана мезгилде жайгашкандыктан бир гана энергетикалык деңгээл чейилди. Ал эми азоттуку 7, күкүрттүкү 16, фосфордуку 15. Бирок көңүл бөлүп эсептесеңер, бул жерде биринчи, экинчи, үчүнчүсү туура, ал эми акыркысы туура эмес болуп калды. Эмне үчүн? Анткени 15 болуш үчүн ал 5 электрон деп жазылыш керек сырткы катмарында. Мына ушул учурда гана ал туура боло алат. Мына ошол себептен азыркыда силер 4-чү жооп туура эмес экендигин көрдүңөр. Азыр силер менен деңгээлдер деңгээлчелерге ажырай тургандыгы менен таанышалы. Көңүл бурсаңар, бардык энергетикалык деңгээлде S деңгээлчелери болот. Ал эми экинчи деңгээлден баштап P деңгээлчеси пайда болот. Ал эми үчүнчү деңгээлде болсо D деңгээлчеси пайда болот экен. Анда азыр силер менен буларды айлана түрүндө чийип дагы бир жолу жыйынтыктап салыштырып алалы. Көңүл бурсаңар, деңгээлчелерге электрондордун бөлүштүрүлүшүн мындай алып жазабыз. Азыркыдай эле 1-ден баштап 4-кө чейинки энергетикалык деңгээлдерде гана өзгөрүүлөр болгондугун көрдүңөр. Мисалы, биринчи деңгээл S гана деңгээлчесинен тургандыктан, анда 2 гана электрону бар, 1 гана деңгээлчеден турат экен. Ал эми экинчи энергетикалык деңгээл 2 деңгээлчеге ажырады. S жана P. S деңгээлчесинде дайыма 2 электрон, ал эми P деңгээлчесинде 6 электрон, бардыгы 8 электрон. Ал эми үчүнчүсү болсо дагы 3 деңгээлчеге ажырады. S, P, D. S'те 2 электрон, P'да 6 электрон, D'да 10 электрон, бардыгын кошсоңор 18 электрон.
Ал эми 4-үнчү деңгээлчеси S, P, D, F деген 4 деңгээлчеге ажырайт экен. S'те дайыма туруктуу 2 электрон, P'да 6 электрон, D'да 10 электрон, F'те 14. Бардыгын кошсоңор 32. Ал эми 4төн кийинки 5, 6, 7 деңгээлчелерде ушундай эле 32ден гана электрону болот. Анда жыйынтык чыгаралык деңгээлчелердин айырмасын карагыла. Бардык деңгээлдерде S деңгээлчеси бар. Ал эми P деңгээлчеси 2-нчи энергетикалык деңгээлден гана башталды. D болсо 3-дөн башталса, F болсо 4төн гана башталды. Анда келгиле натрийдикин карап көрөлү. Натрий 3-чү мезгилде тургандыктан S, P, D гана деңгээлчелерине ажырайт. Аны чийип көрөлү. Катар санын жазганды билебиз. 3-чү мезгилде тургандыктан энергетикалык деңгээлдин саны 3 экенин билебиз. Аны жазып алабыз. Азыр деңгээлчелерин ажыраталы. Биринчиде S гана деңгээлчеси, ал эми экинчиде болсо 2 деңгээлчеге ажырайт. S, P, үчүнчүсү 3кө ажырайт. S, P, D. Мына азыр жазганды көрсөтүп бердим. Келгиле анда электронун бөлүштүрөлү. Биринчи S'те дайыма 2 дедим. 2S'те да 2 болот, ал эми P'да 6 болот. Бардыгы 8. Ал эми 3S'те канча электрон болот? Азыр катар саны 11 болгондуктан анда электрондорду эсептейсиңер. Азыр 10 электронду жаздык. Анда 3S'те эң сырткы катмарында бир гана электрону бар. Ал эми P, D деңгээлчесинде электрондору жок. Жогорудагы алган маалыматтарга таянып, электрондук формулалар же электрондук конфигурацияларды түзгөндү үйрөнөлүк. Азыр фосфордун мисалында карап көрсөк. Фосфор катар саны 15-чи катарда жайгашкан, массасы 31 экендигин билесиңер. Анда анын атом түзүлүшүн чийгенде 3 энергетикалык деңгээлин чийип алабыз. Анткени 3-чү мезгилде жайгашат. Электрондорун бөлүштүргөндө 2, 8, 5 деп бөлүштүрөбүз. Бул максималдуу саны. Ал эми энергетикалык деңгээлди деңгээлчелерге ажыратканда мындай кылып жасабыз. Биринчи деңгээлдин S деңгээлчесинде 2 электрон, аны 1S 2 деп жасабыз. Экинчи деңгээлдин S деңгээлчесинде 2 электрон, ал эми экинчи деңгээлдин P деңгээлчесинде 6 электрон. Бардыгын кошсоңор 8 электрон болду. Ал эми 3-чү деңгээлдикин болсо 3S 2, 3P 3 деп жазабыз. Бардыгын санасаңар 15 болот. Азыр силер бул энергетикалык деңгээлдердеги деңгээлчелерге бөлүштүрүлүүнү мындай кылып окуп үйрөнсөңөр болот. Бул жерде S, P дегендер деңгээлчелер. Ал эми 1, 2, 3 бул энергетикалык деңгээлдердин саны. Ал эми жогору жагында 2, 2, 6, 2, 3 деген бул электрондор. Буларды өзүңөргө жазып алып, эсиңерге сактап алсаңар болот. Келгиле анда бул суроого жооп берүү менен билимиңерди текшерип көрсөңөр. Мен силерге формуланы сунуштадым. Электрондук. Биринчи жооп бул аргон, экинчи жооп бул хлор, үчүнчү жооп бул күкүрт, төртүнчү жооп бул алюминий. Кана азыр катар санын тапсаңар, бул кайсы элемент экендигин жеңил эле таба аласыңар. Албетте туура жооп аргон. Эмне үчүн? Анткени ал мезгилдик таблицада 18-чи катарда жайгашкан. Силер катар санын билсеңер, электрондордун санын эсептеп, ал 18 болсо, бул атом аргон деп жеңил эле таба аласыңар. Ал эми хлордуку, күкүрттүкү, алюминийдики кандай жазылат? Алардын электрондук формулаларын өз алдыңарча жазып, билимиңерди текшериш үчүн дагы бир жолу кайрылып койсоңор болот. Азыр болсо деңгээлчелердеги атомдук орбиталдардын типтери менен таанышалы. Көңүл бурсаңар, S деңгээлчесиндеги атомдук орбитал бир гана кванттык ячейкадан турат. Ал эми экинчи деңгээлчедеги S деңгээлчеси дагы бир гана кванттык ячейкадан, ал эми P деңгээлчеси 3 кванттык ячейкадан турат. Ал эми үчүнчү деңгээлге көңүл бурсаңар, S 1 кванттык ячейкадан, P 3 кванттык ячейкадан, ал эми D деңгээлчеси 5 кванттык ячейкадан турарын көрүп турасыңар. Анда азыр силер менен бул маалыматтарды фосфордун мисалында дагы бир жолу карап токтолуп көрөлү. Фосфордун биринчи деңгээлиндеги S орбиталы бир гана кванттык ячейкадан турат экен. Экинчи деңгээлиндеги S орбиталы дагы 1 кванттык ячейкадан, ал эми P орбиталы 3 кванттык ячейкадан турат. Ал эми үчүнчү деңгээлиндеги S орбиталы 1 кванттык ячейкадан, P орбиталы 3 кванттык ячейкадан, ал эми D орбиталы
5 кванттык ячейкадан турат. Буларды жазып эсиңерге сактап алгыла дагы. Анда азыр силер менен бул эреже менен таанышалы. Паулинин тыюу принциби. Паулинин тыюу принцибинде айтылгандай, бир атомдук орбиталда карама-каршы заряддалган 2 гана электрон, бири сааттын жебесинин багыты менен, экинчиси сааттын жебесинин багытына карама-каршы багытта айланат. Айланып жүргөн электрондор спиндик сан менен мүнөздөлөт. Ал англис тилинен to spin, айлануу, чимирилүү дегенди түшүндүрөт. Силер мындан ары электрондорду шарттуу түрдө жебе менен белгилеп, алардын сааттын жебеси менен айланган электронду жогору караган, сааттын жебесине карама-каршы айланган электронду төмөн караган жебе менен белгилеп жазсаңар болот. Же болбосо энергетикалык деңгээлдерде дагы мына ушундай карама-каршы белги менен белгилесеңер болот. Ал эми электрондордун экөөнү тең жогору каратып, же экөөнү тең төмөн каратып жазсак, анда мындай эреже туура эмес болуп саналат. Анткени Паулинин тыюу принцибинде карама-каршы айланган электрондордун бирин сааттын жебеси боюнча айланганын жогору каратып, экинчисин төмөн каратып жазуу сунушталат. Бул эрежелерди эске салуу менен азыркы фосфордун мисалына кайрадан кайрылып көрөлү. Көңүл бурсаңар, азыр силер менен Паулинин принцибине ылайык кванттык ячейкадагы электрондорду толтурганды үйрөнөлүк. Демек, биринчи деңгээлде S атомдук орбиталы бир кванттык ячейкадан турса, аны жогору караган жана төмөн караган жебелер менен толтуруп 2 электронду жазабыз. Ушундай эле экинчи деңгээлдин S деңгээлчесиндеги электрондорду дагы жогору жана төмөн караган 2 жебе менен электронду шарттуу түрдө белгилеп жазат экенбиз. Ал эми P атомдук орбиталын жазганда ушундай эле эреже менен 2ден электронду толтурсак, 3 кванттык ячейкага бардыгы 6 электрон толтурулат. Эгерде 3-чү деңгээлдикин толтура турган болсок, максималдуу түрдө S атомдук орбиталында 2 электрон, P атомдук орбиталында бардыгы 6 электрон, ал эми D атомдук орбиталында ар бир кванттык ячейкада 2ден электрон жайгашса, 5 атомдук орбиталы албетте 10 электронду батыра алат. Анда силер ойлонуп көрсөңөр, фосфордун катар саны 15ке барабар болсо, анын электрондук формуласынан көрүп тургандай 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 экендигин көрүп турасыңар. Бул учурда атомдук орбиталдарын кванттык ячейкага толтурганда кайсыл атомдук орбиталы бош кала тургандыгын жогоруда айтканбыз. Силер аларды азыркыдай кылып эрежеге ылайыктап жазганды үйрөнсөңөр. Келгиле анда бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлык. Биз силер менен эмнелерди окуп үйрөндүк? Биринчи, энергетикалык деңгээлдер жөнүндө түшүнүк алдык. Энергетикалык деңгээлдер башкы квант саны n тамгасы менен белгиленип, анын сандык мааниси араб сандары менен n барабар 1, n барабар 2, n барабар 3 деп белгиленет. Максималдуу саны 7ге чейин барабар деп жыйынтык чыгардык. Анткени мезгилдик таблицада 7 мезгил бар. Ар бир атомдун электрондук түзүлүшүн чийгенде кайсы мезгилде жайгашса, мына ошол санга барабар экендигин таба аласыңар. Ал эми энергетикалык деңгээлдеги электрондордун максималдуу саны n барабар 2n квадрат формуласы менен табыла тургандыгын билдик. Ички катмарында дайыма 2, андан кийин 8, анан 18, төртүнчүдө болсо 32 электрон бар экендигин тапканды үйрөндүк. Ошондой эле энергетикалык деңгээлчелер жөнүндө түшүнүк алдык. Деңгээлчелер S, P, D деген деңгээлчелерге ажырай тургандыгын билдик. Төртүнчү энергетикалык деңгээлде F деңгээлчесин карап өттүк. Бул мисалдардын кайсыл учурда жазыла тургандыгын натрийдин мисалында карадык. Силер өз алдыңарча дагы атомдордун түзүлүшүн чыйып карап көрсөңөр болот. Ошондой эле атомдук орбиталдар жөнүндө түшүнүк алдык. Мисалы, S атомдук орбиталы бир гана кванттык ячейкадан, P атомдук орбиталы 3 кванттык ячейкадан, D атомдук орбиталы 5 кванттык ячейкадан, ал эми F болсо 7 атомдук орбиталдан турат. Ошондой эле Паулинин тыюу принциби менен тааныштык. Силер менен бүгүнкү сабакта
атомдун түзүлүшү боюнча дагы көптөгөн маалыматтарды тереңдетип билим алдык деп ойлойм. Бул боюнча алган маалыматтарыңарды окуу китебиңердеги берилген көнүгүүлөрдү, тапшырмаларды аткаруу менен бекемдесеңер болот. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.